Сапар Жумакадырович, сиз бая айтып кеттиңиз, энергетикада адистер иштеш керек деп, туурабы? Мендеги маалыматка таянсам, Калиев Айбек Рысбекович жана анын орун басарлары Нурлан Сыдыковдон башкасы ушул жогорку кызматтарга келгенге чейин бир күн дагы энергетика тармагында иштеген эмес. Козубаев деген орун басары Кока-Колада иштеген экен. Төкөлдөшев деген орун басары мугалим. Эсенбаева деген орун басары инженер швея. Калиев Айбек Рысбекович мен сыйлайм, маселе жок. Бул киши дагы орун басар болуп келгенгече бир күн дагы энергия тармакта иштеген эмес. Бул жерде баягы ничего личного, ушул боюнча сиз оюңузду билдирип койсоңуз, эгерде бул багытты, бул чөйрөнү билбесе, кол астында иштеген адамдарды кантип үйрөтөт, кантип кандай жолго салат, ошол мага түшүнүксүз болуп атат да. Урматтуу Тынчтыкбек Урайымович, сиздин сөзүңүздө, конечно, мындай рациональный зерно бар. Мен сизге толук кошулам. Бирок булар көбүнчө менеджерлер болуп иштеп бериш керек да, системаны мындай туруктуу иштетиш үчүн. Мисалы, мына энергия потерялар боюнча Айбек Рысбекович, кандай болду бизде? Сколько у нас? Ошону айтсаңыз, энергия потери. Быстро только скажите. Мы на 0,5% снизили. Так, а на технические потери? Вот это вот в целом технические потери снизили. Коммерческие потери? Коммерческие потери 0. Да, то есть, в принципе, мына определенный мындай результаттар бар да. Бирок мына сиз айтып атасыз, ошол эле Козубаев. Ал жигитти мен ачык айтайын, өзүм рекомендация кылып, в свое время рекомендовать эткем. Ал деген дүйнө жүзүндө Coca-Cola'нын эң мыкты менеджер болуп чыккан, биздин гражданин. Биздин жараныбыз да. Дүйнө жүзүндө эң мыкты менеджер болуп. Анан бизге келип, мына ушу системага иштеп атат. Бул баякы акча үчүн, зарплата үчүн келип иштеген жок. Кыргызстанга өзүмдүн салымым болсун деп иштеп атат да. Ушул жерде бир 2-3 депутат бар, ал жигитти жакшы билет, жакшы тааныйт да. Бул абдан патриот бала. Бирок мен ойлоп атам, ошо замдардын бирөө абдан мындай тажрыйбалуу, кыйын энергетик болуш керек да. Мен сизге толук кошулам. Бул маселени биз оңдойбуз. Туура, эгерде иштесе маселе жок, эми бирок мисалы Сапар Жумакадырович, мен тергөөчүмүн да, эгерде мени энергетика тармагына барып иште десе, мен барбайт элем да. Өзүмү да кыйнабайын, элди да кыйнабайын депчи. Анан бая немеде 24 кежиде окуп калдым, сиз айтып калдыңыз. Биздин мына шаардыктар до арыз менен сотко кайрылбайт деген үмүт бар деп, туурабы? Мен антип айткан эмесмин. Кайсы жерден окудуңуз? 24 кежиде жазылып калыптыр. Билбейм, антип айткан. Хорошо, мен айтат элем, биз ушул жерде жогорку кеңеш, өкмөт элибизге чоң ыраазычылык билдириш керекпиз да. Анан бая айтылып кетти, эгерде биздин жарандарыбыз до арыз менен сотко кайрыла турган болсо, ТЭЦ банкрот болот депчи. Мен айтат элем, ТЭЦ эмес, мамлекет банкрот болот. Ошондуктан биринчиден элибизге чоң ыраазычылык билдириш керекпиз. Ушул түшүнгөнүнө, ушул чыдагандыгына, ушул баягы көчөгө чыга калбай, мондай аны менен биргеликте региондордо шарт андан оор. Айылда жашагандар суукка көнүп калган биздин элибизчи. 10 секунд. Анан кийин баягы башкы прокуратура айтып кетти, тергөө учурунда тактайбыз. Мен айтат элем, Сапар Жумакадырович, сиз бир суранып кетсеңиз, биз дагы суранабыз. Параллельно алып кетсе жумушту болот. Жалпы көзөмөл башкармалыгы бар, ошол параллельно коррупция жагын карай берсин. Эгерде күнөөсү болсо жооп берет, күнөөсү болбосо кыскартуу чечим. Макул.